УКМК Икрамжан Илмяновдун кармалганын ырастады. Бул туурасында Коопсуздук комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирген. Учурда Икрамжан Илмяновдун кармалгандыгы анык. Калган маалыматты кийинчерээк беребиз, деген Рахат Сулайманов. Nazar News маалымат агенттигинин өздүк булагынан билдирген маалыматына караганда, Икрамжан Илмянов Муса Бажаевдин Подмосковьядагы дачасында жашап жаткандыгын кабарлаган эле. Муса Бажаев Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда Жер үй алтын кен компаниясын ээлик кылган. Илмянов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын кишиси жана президенттик аппараттын башчысынын орун басарлык кызматын аркалаган. Булак Nazar News чекиткей Ж.